Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli Rasul Media YouTube kanalının көрермендері. Ийик Рамазан айы құтты болсын. Бұл ийик Рамазан айында тұтқан оразаларыңыздар қабыл болсын. Негізінен Рамазан айы инсан баласы үшін берілген бір чоң белек. Бұл айдан тура пайдалануға негізінен бардығыз әрекет қылышымыз керек. Тура пайдаланууда инсан үчүн берилген эң негизи неаматтардан бирөөсү бул инсанга берилген убакыт жана өмүр экен. Бүгүн биз ушул убакыт өмүр жөнүндө маек кылабыз. Биздин маегибизге атайын убактысын бөлүп келген устазыбыз Иметов Садырдын устаз. Устаз ушул кыскача өмүрдүн орду, убакыттын орду, бүгүнкү күндө мисалы айрыкча жаштарыбыз бул убакыттан кандай пайдаланыш керек? Ушулар жөнүндө токтолуп кетсеңиз. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Ta'ala barımızın karmagan orazamızды kabul kılgan olsun. Ошол өмүр боюнча Лукман Хакимдин бир уулуна айткан бир васияты бар экен. Ошол менен баштасам. Лукман Хаким өзүнүн уулуна айтат: "Сен ушул жарык дүйнөгө келгенден баштап дейт, бул дүйнө сенден алыс болуп, сен сапар алып бара жаткан дүйнө сен үчүн жакыныраак болот" деп айткан экен да. Бул кандай десе, адам баласы ушул жарык дүйнөгө келгенден баштап эле ар бир өткөн айы, күнү, сааты, мүнөтү, секунду бүт баары ушул акыретке жакындатып барат экен адам баласынчы. Бул дүйнөдөн алыстатат экен да. Азыр мисалы карап көрсөк, экөөбүз олтуруп сүйлөгөнгө 1 мүнөт өткөн болсо, 1 мүнөт биз үчүн өтүп кетти. Акыретке 1 мүнөткө жакындадык деген сөз да. Эми ушул 1 мүнөт өтүп кеткен 1 мүнөт экөөбүз үчүн ушундай алыс экен да. Ал 1 мүнөт алыс деген ал кайра келбейт экен да. Канча аракет кылсак да азыр ар бир өтүп аткан мүнөттү, секундту кайтара албайт экенбиз. Ал ошо жарык дүйнөгө келдиң, ар бир сен кааласаң, каалабасаң бул өмүр өтө берет экен да. Ошол өтүп аткан өмүр кайра келбейт экен. Ошон үчүн бул дүйнө сен үчүн алыс дейт. Сен ойлоп жаткан биз ойлойбуз да. Акырет алыс, кыямат алыс, качан болот, кыямат качан өлөт элем деп анан шашпай намаз окуймун, шашпай садака берем, шашпай анан медресе курам, шашпай бир жолоңду алып кетем деп адамдар ойлойт да. Бирок Лукман Хаким өзүнүн уулуна айтып жатат, васият кылып. Сен сапар алып бара жаткан акырет сен үчүн жакыныраак, сен жарык дүйнөгө келген дүйнөдөн ал жакын дейт да. Ошондуктан ушул дүйнөдө Кудай берген өмүрдү адам баласы туура пайдаланыш керек экен да. Бул өмүрдү мындай карасак, 3кө бөлүп карасак болот экен да. Мисалы бир нерсени карасаңыз, узуну, туурасы, анан тереңдиги болот да. Ар бир нерсенин узуну, туурасы, тереңдиги болот экен. Ошондой эле өмүрдү да карап көрсөк, узун өмүр, кенен өмүр, анан терең өмүр болуп бөлүп карасак болот экен да. Эми узун өмүрдү жашоо бул Алланын гана колундагы иш экен да. Бул адамга кимге канча өмүр берилген, бирөөгө 80 жыл, бирөөгө 90 жыл, бирөөгө 70 жыл да, ал узундугу биздин колубуздагы иш эмес ал. Алла чектеген өмүрдү жашайт экенбиз. Бирөөлөрдүн өмүрү узун болушу мүмкүн экен. 90га чейин, 100га чейин чыгышы мүмкүн. Азыр батыштагы эң көп жашаган эл ошол Япония элине айтышат. Чыгышта деңиз? Чыгышта. Жакынкы чыгышта. Ошолордун өмүрү башка эмелерге караганда көбүрөөк дейт да. Мындай ден соолугуна карап, мындай тамакты жегенде да карап жеп, ошондой бир себептерге караганда эми ушундай бир эмелерди айтышат. Анан ушундай бир узун өмүр болот экен дагы, бирок ал өмүр кенендиги жол экен да. Ичке болгон бир чыйыр жолдор болот го, ошол сыяктуу узун ичке жолдо ал жерден бир машина да батпайт, же башка бир адамдар да жүрө албайт, бир жалгыз адам кетишин керек да ошолдон. Куду ушундай бир өмүр болот экен. Узун кеткен чыйыр жол сыяктуу. Ушунчалык узун дейт да. Башынан карасаң, этек жагы көрүнбөгөн жол болот экен. Бирок бизде көпчүлүк инсандар узун өмүр деп ата эне баласына дуа берсе дагы,
ошол сиз айткандай балам өмүрүң узун болсун деген дубаны көп берет экенбиз да, бирок өмүр узун болуп туруп өмүрдүн кенендиги же болбосо жанагы тереңдиги болбосо ал өмүр жакшы болбой калат экен да. Ошон үчүн ошондой өмүр дейт да, узун кеткен өмүр болот экен дагы, бирок ал пайдасы жок болгон өмүр болуп калат экен да. Экинчи өмүр кандай десе, экинчи өмүр ушундай кенен кеткен өмүр болот экен. Кенен кеткен өмүр кандай болушу мүмкүн? Кенен кеткен өмүр мындай болот экен да. Мисал менен түшүндүрсөк, мисал мен 20 балага сабак берем, медреседе 20 балага сабак берип жатсам, сиз келесиз, 20 балага эмес, 40 балага сабак бересиз. Мен мисал бир китеп жазып калтырам, сиз 10 китеп жазып калтырасыз мисалы. Эми сиздин экөөбүздүн өмүрүбүз мисалы айталы 70-80 деп, 70-80 жылга экөөбүздүн өмүр узундугун караса барабар чыгып жатат. Бирок кенендигин караганда мен 20 баланы тарбияласам, сиз 40 баланы тарбиялап, кенендиги жактан сиздин өмүрүңүз берекелүү болуп жатат. Мен бир китеп жазсам, сиз 10 китепти жазып, сиздин өмүрүңүз кенен болуп жатат. Бул дүйнөдө адамдар ушундай экен да. Кээ бирөөдүн өмүрү ушундай узун болот экенден ip-ичке болуп туруп, чыйыр жол сыяктуу башкаларга пайдасы тийбеген инсандар болуп калат экен. Жалаң гана өзүнүн гана бактылуулун, өзүнүн гана курсагын, үстүн гана ойлоп жашап кеткен бир узун өмүр сүрүп койсо, ушул экен дагы кенендиги эчтеке жок, кыяматта мындай инсандар өкүнүп калат дейт. Экинчи тайпадагы инсандар кенен кеткен өмүрлөр кандай болот десе, кенен кеткен өмүрлөр канчалык жанагы өзүндөгү болгон мүмкүнчүлүктөр, Кудай берген ырыскы бар, байлык бар, ден соолук бар, бир илим бар, кандай бир Кудай берген бир нематтар жалпы эле. Ошону канчалык айлана чөйрөсүнө чачкан сайын анын өмүрү кенен кете берет экен, кенен болуп. Бирөө мисалы үй бүлөсүнө жакшылык тийиши мүмкүн. Мөмөлү дарак сыяктуу. Мөмөлү дарак сыяктуу. Мисалы бирөө үй бүлөсүнө жакшылык тиет, бир адам бар, үй бүлөсүнө кошо кошуналар менен жакшылык тиет. Бир адам бар, кошуналардан ашып түшүп айылга жакшылык тийген, пайдасы тийген адамдар бар. Кээ бир адамдар бар, бир шаарга, кээ бир адамдар бир мамлекетке пайдасы тийип жатат. Кээ бир инсандар бар, бүткүл дүйнөгө пайдасы тийип аткан инсандар бар да. Бул жөнүндө пайгамбарыбыздын да бир куттуу хадиси бар. Хайрун нас, адамдардын эң жакшысы, анфаухум линнас, адамдарга пайда келтиргендер дейт да. Эми үчүнчү өмүр кандай десе, үчүнчү өмүр терең кеткен өмүр дейт. Ал кандай? Терең кеткен өмүр жанагы адам баласы мындай кенен кеткен өмүрлөр болот экен, бирок ошол учурда дагы терең кете албаган өмүр болуп калат экен да. Кенен кеткен өмүр мисалы саны бар, сапаты жок. Мына эң жакшы айттыңыз. Саны бар, сапат жок болуп калган өмүр дагы жакшы эмес экен да, ал деле. Жанагы узун ичке өмүрдөн бир топ жакшы. Бирок терең кеткен өмүргө салыштырганда бул өмүр да жакшы болбой калат экен, адам өкүнүп калат экен да. Эмне үчүн мен ушул сиз айткандай сапатка иштеген жокмун, санга иштедим депчи. Ооба. 20 баланы тарбия кылдым, тигиге караганда 10 балага караганда мен 20 бала. Же болбосо тиги бир китеп жазсам, мен 10 китеп жаздым деп мындай тиге салыштырмалуу жакшыраак болушу мүмкүн. Бирок терең кетпегендиктен ал да өкүнүч болот дейт да. Сиз карап көрсөңүз, мисалы бир океанды карап көрсөңүз, мисалы бир океандын узун туурасыны мындай карашыбыз мүмкүн, ченейбиз, мынча узун туурасы мынча экен дейбиз. Анын үстүндөгү эмесинен пайдаланат да, бирөө ошол жерде бир чаба куруп, сүзүп, мисалы барып же жээгинде олтуруп пайдаланышы мүмкүн да. Эми ошол океандын эң бир кызыктуу жери кайсыл жер болот? Астындагы жаткан кымбат баалуу таштар, эмнелер бар. Ошонун астындагы жаныбарларды көрүү, мисалы ичине киргенде түбүнө түшкөн сайын кызыктуу болот да. Терең кеткенде. Эми өмүр дагы ошондой дейт да. Өмүр мисалы адам баласы ушундай терең кеткен өмүрлөр болот экен. Алар кандай десе, жана сиз айткандай, санга эмес, сапатка иштеген өмүрлөр болот экен да. Ал кандайча десе, эң биринчи ушул диндин дагы бир максаты, пайгамбардын да келгенден бир максаты жанагы уктап жаткан адамдарды ойготуу экен да. Ойготуу. Мисалы карап көрсөк, азыр көптөгөн адамдар, мусулмандар биз өзүбүз дагы намаз окуйт экенбиз. Же болбосо мындай китеп жазып коюшубуз мүмкүн, китеп окушубуз мүмкүн, илим алышыбыз мүмкүн, тууган урукту зыярат кылып ушинтип жүрөбүз. Бирок бир нерседен капилеттүү болуп жатабыз да.
Ал эмне? Ал бул дүйнөнүн убактылуу экендигини унутуп коюп, акыреттин түбөлүктүү экендигини унутуп коюп жатабыз. Акырет түбөлүктүү деген нерсе жүрөктөн чыгып, бул дүйнө убактылуу экендиги жүрөктөн чыгып, анан наоборот болуп калып жатат да. Бул дүйнө түбөлүктүүдөй болуп, ошол нерсе жүрөккө отуруп калып, акыретти унуттуруп койгон бир кабилеттүү уйкуда жатабыз да. Пайгамбарыбыз айткандай, аннас ниямун идаматун табаху дейт го. Адамдар уктап жатышат дейт, идаматун табаху дейт. Өлгөн учурда ойгонушат дейт да. Өлгөн учурда ойгонот дейт. Эми ошондой бир инсандар болот дейт да, адам баласыны ойготкон, уктап жаткан уйкудан ойготкон адамдар болот экен да. Аны кантип ойготуш мүмкүн? Бир китеп жазып, ошол китеп аркылуу ойготуш мүмкүн. Же болбосо ушундай бир даават айтып, баян кылып, сабагы менен ойготуш мүмкүн. Же болбосо дагы башка бир амалдары менен иши кылып уктап жаткан адамдарды ойготуп, акыретке сапар алып аткандыгын жана Лукман Хаким өзүнүн баласына осуят кылгандай, сен төрөлүп жарык дүйнөгө келген дүйнө сен үчүн алыс, сен бара жаткан акырет дүйнөсү сен үчүн жакын деген нерсени жүрөгкө киргизип, ошону ойготуп, адамдарды бул дүйнөнүн кулу эмес, Аллахтын кулу кылып ойготуу, ошол бул дүйнөнүн бактылуулугу эмес, бул дүйнөнүн рахаты үчүн эмес, акыреттин рахаты үчүн, акыреттин бактылуулугу үчүн ойгонуп, ошого аракет кылдырып, ошол нукка, ошол жолго салып койсок, ошол өмүр терең кеткен өмүр экен да. Баягы Фатиха сүрөсүндө намаз, ар бир намаз окуйбуз го, эхдинас сиротал мустаким деп. Аллах мени туура жолго хидаят кыл, туура жолго хидаят кыл депчи. Ошол туура жолго салып коюш бул адамды уктап жаткан уйкудан ойготуп туруп ошого салып койгондо адам өмүрү ушунчалык Кудайдын астында кадыр баракка ээ болот экен да. Ал өмүр ушундай бир терең кеткен өмүр болот экен да. Ошон үчүн бир 20 балабы, 10 балабы, канча бала тарбияласаңыз эле, же болбосо элге баян айтып чыкканда деле, устаздар, мисалы, мугалимдер мектепте окуучуларды тарбиялаганда деле жөн эле бир маалыматты берип койбостон, математикадан же кыргыз тили же орус тили же башка географиядан жөн эле бир маалыматты берип койбостон, аларга ошол маалыматка кошо чындап адамгерчиликти айтып, аларды чындап ойготуп, ошол мекенди сүйүүнү, бул дүйнө убактылуу экендигин айтып, түбөлүктүү жашоо бар экендигини, бул дүйнөдө адам баласы убактылуу гана бир конок экендигин айтып балдарга делечи, бири-бириңерди балдар досуңарды сыйлап жашагыла, бири-бириңердин көңүлүн калтырбагыла дегендей бир балдарды ойгото алса, балдардын жүрөгүндө ата-энеге болгон сүйүүнү, мекенге болгон сүйүүнү, адамзатка болгон сүйүүнү ойготалган мугалимдин өмүрү терең кеткен мугалим ошол да. А бул болсо жөнөкөй келип эле бир класска 30 баланы топтоп берсе, анан 2ге 2-ни койсоң 4 болот, 4тү 4кө көйсөң 16 болот. Анан мындай деп бир формула эмелерди айтып коюп эле, маалымат берип койгону бул жанагы эми жана чыйыр жол сыяктуу узун кеткен өмүрдөн жакшыраак, мындай кең кеткен өмүр болуп атат. Эми бир аз маалымат деле жакшы нерсе. Ал мүмкүн ошол маалымат менен бала өзүн өзү ойготуп кетиши мүмкүн. Же болбосо канча адамдар ошол маалыматты алып ойгонбой калып жатабыз да. Толтура маалымат алып алгансың, жүрөсүң да, сүйлөгөнүңдө гана адам баласы билесиң да, мунун илими бар экен, мунун илими жок экен. А бул намаз окуйт экен, бул намаз окубайт экен деген нерсеничи. А ошондой болбош үчүн ушул адамдарды ошол жаштайынан балдарыбызды деле, окуучуларды деле, эли журтту деле ошол ойготкон инсандардан болушубуз керек экен да. Өмүрдү адамдарды ойготуу менен өткөрө турган болсок, анда кыяматта иншалла өкүнүч болбойт экен да. Мен шу жерде бир кыска токтолуп кетсем, бул сөзүбүздү уккан математика сабагынан берген кишилерге оор тийбестик үчүн да мен мындай түшүндүм да. Демек алар бир жерден үйрөтүү же формуланы үйрөтүү бул зарылчылык. Бирок келечекте ар бир окуучу студент ушул формуланы туура багыттап пайдалануу ыкмасына үйрөтүштүк бул жакшыраак деп түшүндүм да. Туурабы? Мисалы жаттап алып, кээ бирөө жаттап алат, бирок колдоно албайт. Жаттатып, жашоосунда ошол эрежени колдоно турган багытты да үйрөткөн адис бул эми мыкты адис деп түшүндүм да. Демек мугалим ушундай болуш керек. Мугалим ошол балага жалаң гана маалымат эле берип койбостон, маалыматка кошо ошол адеп акылыкты, адамгерчиликти үйрөтүп, баланы ошондой бир тарбия жагында караш керек да, ойготуш керек да баланы. Жөн эле маалыматты алып коюп эле бир жанагы
эки буттуу китепканага айланып калбаш керек да. Алдындары деле же окумуштуулар деле карасаң кээ бирөөлөр бар, эки буттуу китепкана сыяктуу да. Толтура маалыматты башка үйүп алган, а бирок бир ойготоюн, же болбосо бир пайдалуу иш кылайын, же өзү туура пайдалана албайт, же бирөөгө багыт бере албайт. Болгон эле ошол китептерди окуган, маалыматты алып койгон башына, ушундай сыяктуу болуп калбашыбыз керек да. Ошол алган маалыматты иреттеп коюп алып туруп, анан керектүү жерде ар бирөөсүн берип, элди ойготуп, чакырып, ошол акыреттик жашоону адамдардын жүрөгүнө салып туруш керек да. Пайгамбарыбыздын жашоосун карасак деле кум фа аңдир деп атпайбы булар да? Тур, фа аңдир. Элди ойгот, акыретти жүрөктөрүнө сал депчи. Акыретти улам айтып жаткандын мааниси деле ошол да, ойгон деп атат да. Адам баласын Алла Таала ойгон дейт да. Акырет эсеп улам эле акырет бар, акыретте мындай ата энеден качасың, бир туугандан качасың, акыретте ушундай дегенде максат сен жашооң бул эмес деген нерсени айтып жатат да. Ойгон. Сен бул жакта жашоого келген жоксуң, сен жашай турган ал жак. А бул жакта эмне үчүн келдиң? А бул жакта ошол жакты куруш үчүн келдиң. Болду, ошол эле максат. Сен жашабайсың бул жакта. Сен жашай турган жашоо акыретте, ал түбөлүк жашоо ошол жакта. Сен бул жакта жөн эле бир убактылуу ошол акыретинди куруп ал деген бир мүмкүнчүлүк дегенди айткысы келип атат. Демек ар бир инсан өзүн бир мусапырдай сезиш керек экен, жолоочудай. Мисалы мен жолоочу, мисалы жолго чыкканда өз жолоочулугун билет да, ошого жараша продукт алат дейик болсо, керектүү нерселерди алат, азыктарды алат. Өзүнө жараша. Эгер инсан баласы да өзүн бул жашоодо өзүн жолоочудай сезип турган болсо, өзүгө керектүүсүн алып, эми ошол жолоочу дегениңиз, мисалы бул дүйнөдө канча жыл жолоочу болуп жашайсыз, мисалы мусапыр 40 жыл, 50 жыл, ашып кеткен 70-80 жыл болуп атпайбы? Эми ошого ылайыктуу азыкты алып койсоң болду да, Анан калган азыкты кайга алып барышың керек? Калган азыкты сен башка бир жерге сапар алып бара жатасың да. Ошол бара турган жериңе бир максатыңа, ошол коно турган жериңе бир азык алып барышыбыз керек да. Туурабы? А сиз мисалы ысык көлгө жайында дем алышка келип жатасыз да. Жолго жете турган нерсени аласыз. Туурабы? Ашша жүк кылбай. Ашша жүк кылбайсыз ошол. Анан барып жеткенден кийин ал жерде канча турасыз? 1 ай турасызбы? 1 жыл турасызбы? Ошого карап туруп ошол жерге барганда бул нерсе керек мага, бул мындай акча керек, мага мындай продукттар керек деп ошол жерге жеткендегине дагы кайра өзүңүзчө отдельно эмне кыласыз? Эсептеп ошол азык алып жатпайсызбы? Көрдүңүзбү? Ошол пайгамбарыбыз ошол бул дүйнөдө сиз айткандай адам баласы мусапыр сыяктуу болуш керек дейт. Же болбосо бул дүйнө акыреттин көпүрөсү деп жатат да. Бул дүйнөдө өзүңө ылайыктуу жол агысыңды ал дагы, анан акыретте олтура турган, жашай турган жериңди камда деп атат да. Ошол жакты Алла Таала улам кыяматта айтып, пайгамбарыбыз улам кыяматта айтып адамды эскертип атканы ошондон болуп жатат да. Бул экинчи бөлүгүнүн үчүнчүсүнө бир кичине дагы тереңирээк токтоп кетсеңиз, өмүрдүн кенеңдиги анан тереңдигине бир аз түшүндүрө берсең жакшыраак болот эле. Мисалы ошол кенен кеткен өмүрдү жана айтпадым, кенен кеткен өмүр мындай эки адамды салыштырып жатабыз да, бир адам бар. Мисалы жана айткандай, өзүнүн үй бүлөсүнө адал тамакты таап келет, рызкысын таап келет, болду. Андан кийин болду, жетти дейт, баламды окутуп жатам, үй бар, квартирада жашаган жокмун дейт да. Калган өмүрүн эмне кылат ал? Калган өмүрүндө кафеде олтургус келет, сыртка чыгып, дүйнө кыдыргыс келет, уктай, турат, эмне? Курсакта кайгы жок дегендейчи. Булнуку жанагы бир жалгыз өзүн гана ойлогон адамдар бар да, үй бүлөсүн да таштап койгон адамдар болуп атпайбы, тентип кеткен. Бала чаганы да таштап, эмне болсо ошол болду дегендейчи. Ага караганда бул жоктан үй бүлөсүнү карап, мисалы да мындай кенен кетип жатат. Кенен кетип, тиги чыйыр жолго караганда мисалы. А эми бир адамды карасаңыз, ал деген бая пайгамбарыбыз айткандай, "Мен бата шаб'анун ва жару жа'ин" дейт го. Ким курсагы ток жатып, кошунаң ашка жатса, сен толук момун эмессиң деп атат да. Көрдүңүзбү? Өзүңдү эле ойлоп, балаңды ойлоп, мындай кылганы бул эми оор тийбесин, мында айбан деле ошол ишти кылат дейт да. Айбан деле өзүнүн баласына кам көрөт да. Адам болуп туруп сендер балаңа эле, өзүң аялың, бала чакаңа эле кам көрүп, бирок кошунаң ашка жатса, сен момун эмессиң дейт да. Момундук сыпат кандай болуш керек дейт да пайгамбарыбыз. Ошон үчүн эми бул момун адам болгон болсо, кошуналар менен чогуу карайт да. Мен
ошондой бир Кудай таала мага мүмкүнчүлүк бериптир. Мен бизнес кылыш, акча табыш колумдан келет экен. Бул кошунамдан ошол нерсе жок экен мүмкүнчүлүк. Ал кара жумушта иштеп жатат, такси кылып жатышы мүмкүн, касапчылык кылып жатышы мүмкүн, нан бышырып атышы мүмкүн. Эптеп кичинекей акча табат, квартирасын берет, балдарын окутканга акчасы жетпей калып жатат. А эми бул мүмкүнчүлүгү бар киши, колунан келген киши эмне кылыш керек? Калган убактысын дагы жөнөкөй эс алып мен өзүмө жетиштүү болду деп жатпастан, ошол кошуна үчүн дагы акча таап, ошонун баласын өзүнүн баласына кошо окутуп, өзүнүн баласы менен кошо бир кафеге алып барып, ушундай бир тамактандырып, ушундай кыла турган болсо, бул адамдын өмүрү эмне болду? Тигине караганда кенен кетип жатат да, жана үй бүлөнү караган кишиден бул кошунаны кошо карап жатат да. Эми бул дүйнө карап көрсө ушунчалык да. Азыр пайгамбарыбыз айтып жатат да, ошол учурда бир кошунаңды ачка жатса сен толук момун эмессиң деп жатат да. Кам болбосо, сенде пикир болбосо дейт. Эми бүгүнкү күндө эмне болуп калды? Бүгүнкү күндө бүткүл аалам бир кошунага айланып калды да. Туурабы? Үйүңдө олтуруп, YouTube'да ачып алып туруп, Палестинада эмне болуп жатат? Кыргызстанда эмне болуп жатат? Башка областтарда эмне болуп жатат? Жалпы эле кошо мамлекеттерде эмне болуп жатат? Миллиондогон адам ачка жатат да азыр. Туурабы? Миллиондогон адамдын ачка жатканын, канга боюп жаткан, же болбосо башка нерселер көрүп жатасың да, бирок эч бир жүрөгүң оорубастан туруп эле анан унчукпай өзүңдүн гана кызыкчылыгың менен жашап аткан болсоң, анда пайгамбарыбыз ушундайды эмне дейт? Толук момун эмессиң дейт да. Биз эми кошмо мамлекет, башка өлкөлөр жөн коюп, жоктон өзүң Кыргызстанда ооруп аткан бир туугандарыбыз улам YouTube'дан чыгып жатат да. Ошолорду көргөндө мен ушунчалык жүрөгүм ооруйт. Ушундай балабыз ооруп жатты эле, Индияга же Турцияга алып барып айыктырыш үчүн $10,000 же $20,000 керек болуп жатат деп кайрылат да элгечи. Анан ошол учурда мен мүмкүн болушунча колдон келишинче скриншот кылам да, анан өзүмдүн бир эмемди которуп коем да, салымымды. Анан ооба. Кийин дагы бир айдан кийин карасаң, жанагы бир жаңылыктар көрүп атасың да, мисалы. Жанагы видео кайра чыгат да бир айдан кийинчи. Анан ошондо мен ушунчалык жаман болуп кетем, таң калыпчы. Эмне үчүн ушундай бир $10,000 бир ай мурда сураган эжекебиз ыйлап сурап жатат да, балдар эле кичинекей бир 6 жаш, 7 жашар бала да, ымыркайлар. 7 миллион эли бар Кыргызстанда чыкпады. 7 миллион эл. Анын ичинде канчаган миллиондогон байлар бар да, миллион акчаны кармагандарчы. Алар үчүн $10,000 деген экөөбүздүн бир 10,000 сом да, мисалы алар үчүн да. Эми ошондой бир байлар эмне үчүн бербей коюп жатат деп, жана садака маселесин айткандай, ушундай бир Кудай таала дагы бир нерсени түшүнөт экенбиз да. Кудай таала дагы бир жакшылык ишти мындай сүйгөн пендесине берет экен да. Адам баласы ушундай жаһилдык, караңгылык менен, бакылдык, сараңдык менен өсө бергенден кийин жанагындай бир жакшылыкты бербей жүрө берсе, адам баласына Кудай таала ушундай бир жакшылык ишке, сооптуу ишке дагы мүмкүнчүлүк бербей коет экен да. Эми ошондой адамдарды көргөнүбүздө бир айдан кийин көрсөң, ошентип турганын көрсөң, ушунчалык жүрөк кейип кетет да. Кандайча бул момундук, кандай мусулманчылык депчи, баары намаз окуп жатат, мечиттер толуп кетип жатат да. Мисалы ошол жактан даана аксап калып жатабыз да. Баягы бир туугандык инамал муъминуна ихва деп Алла таала айтып жатпайбы? Момундар сен бир туугансыңар депчи, бир туугандык кайга кетти, иман кайсы жакка кетти, жанагы Алла тааланын аят хадистери кайга кетти. Деги эле адам баласы мейли бирөөнүн жөн кой, ооруну да жөн кой, башкасын да жөн кой, өзүңдүн жашооң үчүн эмне үчүн күйбөйсүң? Бул кыпындай бир секундка арнай турган бир жашоону өзүңө жашоо деп түбөлүктүү жашоону унутуп койгон, бул канчалык акылдуулук болбосо ошол акча таап аткан адамдар өзүн эң бир акылдуу сезгендер ошолор да. Туурабы? Ошондой. Ошон үчүн ушул убакыт деген ушундай экен. Куранды да карап көрсөк, мисалы ар бир убакытка Алла таала касам ичкен да. Вас-субх, вал фажр, вал лайл, вал аср, ваш-шамс, вад-духа. Зуха убактысына, эртең таң атып аткан учурга намаз убактысына, аср убактысына, валлай кечки түнкүгө, бүт убакытка ушунчалык касам ичип айтып жатат да. Бул жерден түшүнсөк болот, ушул убакыт деген нерсе ушунчалык бир кадыр баркка ээ боло турган нерсе экен да. Бүгүнкү күндө азыр ушул нерсени пайдаланып калбасак, бир жакшылык иш менен эртең күнү кыяматта өкүнүч болот экен. Туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва ушундай бир хадис келет го. Эки неамат үммөткө берилген, бирок тилеге каршы эки чоң неамат кадырына жетпейт. Бирөөсү убакыт болсо, бирөөсү ден соолук деп. Мен ушул жерде сизди өмүр 3кө бөлүнөт деп бөлгөнүңүздө Гапыр Мадамиевдин агайдын
бир айткан окуясыны ушу жерде ушул окуяда 3 негизги киши бар. Бул жерде өмүрүнү мекени үчүн коргоп өткөн чек арачынын окуясы, анан үй бүлөсү жөнүндө бир окуяны айткан эле. Ушул окуяны азыр эсиме келип туруп, өмүрдү 3кө бөлгөнүңүздү ушул окуя эсиме келди дагы. Мен өзүмчө ушуну бөлдүм да. Демек өмүрүнү мекенди коргоо үчүн арнаган чек арачы, мындай айтканда, ал өмүрүнү кенендикке жумшаптыр да. Бир гана өзүн эмес, үй бүлөсүн, балким ушул мамлекет үчүн, эл үчүн өмүрүнү арнады. Анан ушул өмүрүнү арнаганды чек арачыны сыйлап, өкмөт башчы да ошол учурда бир окуяны айтып атат да, падыша бир баалуу белек бериптир да. Анан баалуу белектин алып үйүнө келип, аялына берип, мана мен кылган эмгегимди баалап, падыша ушул мага бир аз байлыкты берди деп, байлыкты аялына берген экен. Ортодо чукул дагы чакыруу болуп, кайрадан ал чек арага кетиптир өзүнүн ордуна. Бир кеткенден 25 жыл жок болуп кетиптир. Ошол учурда жанагы ыймандуу аял, түшүнүктүү аял күйөөсү алып келген байлыкты бир гана баласынын таалим тарбиясы үчүн жумшаптыр да. 25 жылдан кийин жанагы ата келген учурда баласын тааныбайт экен. Үйгө келип атканда бир сахнаны көрүптүр. Айылга кирип келген учурда мечитте эл аябай көп экен да. Мечиттин тегерегинде машиналар, улоолор ушунчалык көчөлөргө батпай, кошуна көчөлөргө чейин жеткен экен да. Таң калыптыр, эмне болуп атпыр экен деп үйүнө кирип келиптир. Үйүнө кирип келип аялына айтыптыр, биздин айылда тынчтыкпы? Эмне болуп атат мечитте? Аябай эл көп экен деген суроону берсе, анан айтам дептир да. Анан отургузуп, конокту тосуп алыптыр, 25 жыл аралыкта жок болуп кеткен конокто. Анан тамак ашыны эмне кылып, даратка суу даярдап, ал намазын окуп алып, анан отуруп отурган учурда жанагы аял айтыптыр да. Мен бир иш кылдым, кечирсеңиз өзүңүз билесиз, кечирбесеңиз өзүңүз билесиз десе, жанагы ата ойлонуп калыптыр да. 25 жыл өтүп кетти арада, эмне болуп кетти экен деп ойлонуптур да. Десе, аял айтыптыр, сиз мага аманат катары таштап кеткен жанагы байлыкты мен бир гана бир сомуну да мындай айтканда өзүм үчүн көйнөктү алып кийбедим. Мана сиз алып берген үстүмдөгү көйнөк ушул көйнөк. Бул акчаны бир гана балаңыздын таалими үчүн, окуусу үчүн жумшадым. Бүгүнкү тилде айтканда, сиздин балаңыз 3-4 окуу жайды бүткөн бир алым киши дептир да. Анан жанагы мечиттеги баян кылып аткан, таалим сабгатып аткан инсан жанагы адамдын баласы экен да. Ошон үчүн элдер алымдын сөзүн угуш үчүн кошуна айылдардан, башка шаарлардан келип жумасына бир жолу сабак болот угуп кетет экен. Демек, бул бир инсандын өмүрүнүн терең болушуна себеп болот экен да. Атасынын өмүрү кенен болду, апасынын өмүрү да кенен болду, баласынын өмүрү болсо жерде терең кетти. Деп түшүндүм. Эң туура болду ушул. Эмне үчүн ошол ата карасаң атанын өмүрү кенен болуп жатат да. Себеби эмне үчүн? Мисалы биздин Кыргызстанда деле жоокерлер, чек арада турган жоокерлерибиз канча өзүнүн гана үй бүлөсүн корубастан, ошого гана кам көрбөстөн 7 миллион элдин камын көрүп, өзүнүн жанын курбандыкка чалып, ушуна тикелей тик туруп атышат да. Бул кенен кеткен өмүр болуп атат. Бирок мындан да терең кеткен өмүр кандай болушу мүмкүн? Себеби Кудай сактасын, артында туруп аткан эли уктап жатса, кокус жоокер кирип келе турган болсо, ал жоокер дейм, душман кирип келе турган болсо, жанагы чек арада турган жоокерлерди басып алып коюшу мүмкүн да. Туурабы? Артынан эл аны колдоп чыкпаса, ок дары жагынан же болбосо кайра күч жумшап, жанагындай колдоп чыкпаса, эл уктап жаткан болсо, анда жанагы жоокерлер курбандыкка шейит болуп кетиши мүмкүн да. Туурабы? А эми жанагы сиз айткандай жанагы жоокердин баласы келди дагы, баласы таалим тарбия алып туруп, ошол элди ойготуп жатат да,
Бул пайгамбарыбыз айткандай, мекенди сүйүү бул имандан деп мисал да. Мекенге канча кызмат кылсаң, жанагында абат кылсаң, бактаракты эгип, башка кыла турган болсоң, жолун оңдосоң, оорукана, шифаканаларды, медресе, мектептерди салып, ошол кыла турган болсоң, бул акыретиң үчүн сооп болуп атат, акыретиңди куруп жатасың, өзүңдүн мамлекетиңди куруп жатасың деген нерсени элге түшүндүрүп айта турган болсо, бул эл ойгонгондон кийин ал жоокерге дагы артында калкан болуп тура берет да. Туурабы? Ошондуктан бул баласы ошо элди ойготуп, өмүрү терең кетип жатат. Атасынын өмүрү кенен кетип жатат да. Караңыз, эң туура мисалды айттыңыз. Алла Таала ыраазы болсун иншалла. Чоң рахмат. Устаз, мына убактыбыз да бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, бул берекелүү айда бардыгыбыз өмүрүбүздү, убактыбызды туура пайдаланганга аракет кылалы. Албетте 30 күн деп көп санабашыбыз керек. 30 күндө жымырап бат эле өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул берекелүү айдын ар бир секундасын, минутасын айрыкча акыркы 10 күндө келе турган кадыр түн маселесине өтө маани берип, туура пайдалансак, биз бул дүйнөбүздө, акыретибизде буюрса жакшы болот деп үмүттөбүз. Урматтуу көрөрмандар, кийинки эфирлерде көрүшкүнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.